telefonda сүйлөшүү. Абыл Кутман досунун үйүнө телефон чалды. Алло, бул ким? Деп суроо узатты. Жооп берген адам Кутман досунун атасы өңдөндү. Үнү жоон, жашы улуу, салабаттуу кишидей туюлду. Ошондой экенин билип турса да, Абыл кебелбестен Бул ким? деп сурап жатканынан адегенде уялбады. Сизге ким керек деди алги улуу, салабаттуу адам. Анын мынтип сиз деп кайрылып отурганы Абылдын күлкүсүн келтирди. Кызык киши го. Деп ойлоду ал. Мен бала болсом, мени сиз деп жатат го деп. Мага Кутман чакырып коюңузчу. Деди Абыл чаңкылдап. Кечирип кой уулум, Кутман сабак даярданып жатты эле. Сиз өзүңүз ким болосуз деди тиги улуу киши. Мен анын атасы болом. Эмне деп коеюн? Абыл эми гана өзүнүн улуу адам менен телефондо осол сүйлөшүп жатканынан уялып кетти. Ошол үчүн өзүнүн ким экенин айта албай тартынчыктап калды. Кечире коюңуз. Мен Кутман досумун, мен Абылмын. Кечирим сураганды билген жакшы бала турбайсыңбы? Мен азыр досуңду чакырып берейин. Күтө тур балам, деп атасы телефонду коюп койду.